Эң мыкты түгөлөр бизде конокто дизайнерлер Азат Сыдыгалиев жана Ляззат Сыдыгалиева. Саламатсыздарбы? Кутман таң, саламатсыздарбы? Биздин темабызда эң сонун болуп турат фотомозаика. Телегөрүүчүлөр дагы өзүңүздөр көрүп тургандай, өзгөчө мына таланттуу инсандардын колунан жаралган эмгек. Ушул эмгек тууралуу бүгүн кененирээк сөз кылабыз. Эң улуу ушул тууралуу, фотомозаика тууралуу телегөрүүчүлөргө мындай түшүндүрмө бере кетсеңиздер. Бул фотомозаика деген бул сүрөттөрдөн бир жүздөн ашык сүрөттөн чогулуп бир сүрөт кылынганда фотомозаика деп аталат да. Бул жерде ар бир сүрөттүн өңү менен, мисалы кызыл көйнөкчөн болсо, кызыл сүрөттөр кызыл жерине коюлат, кара сүрөттөр кара жерине ушинтип өңдөр менен коюлуп, сиздин сүрөтүңүз чыгып калат да. Чоң чеберчилик бул. Маселен, бир картина мына студенттердин канча убакытта даяр болот? Бул негизи биз 2-3 күнгө заказ алабыз. Бул аябай көп убакыт алат, оңой эмес. Бул жерде мисалы 150-200 сүрөт берсе, ал 2,5 миң сүрөткө чейин көбөйтүлөт. Эң чоң размер анын жарымы, андан кийин да жарымы болуп. Ошентип мозаика чоң эмгекти талап кылат турбайбы? Ляззат эже, бул өнөрдү өздөштүрүүгө канча убакыт талап кылынды? Кимден үйрөндүңүздөр? Бул идея негизи жолдошума таандык, Азатка. Андан кийин бул негизи фотомозаика Америкада, Европада, чет өлкөдө мындай эле уже көп эле таанымал болуп калды окшойт. Бизге Кыргызстанга жаңы келип, ушу жолдошум ушундай идея айткандан бир жарым жылды талап кылды окшойт. Ар бир нерсени кантип жасаш керек, ушу кандай эмнеге чыгаш керек, ушундай изилдедик. Анан жолдошум ушинтип бара-бара тажрыйба алып, ушундай азыркы мына биздин ушундай сонун сүрөттөр чыга баштады. Демек, сиз жолдошуңуздан үйрөндүңүз? Мен азыр мындай жолдошума жардамчы катары деп айтсам болот. Болот, негизи эле ушу жолдошум жасайт. Мен жардамчысымын. Мен маңдайына барып карагым келип турат. Бул сиздердин уулдар окшойт, э? Ооба, бул биздин үй бүлөлүк фотомозаика. Бир жыл болуп калды биздин студиябыздын ачылганына. Көп эле айтат, ошо өтүкчүнүн өтүгү жок деп. Балки буюрса биздики дагы бир жылдан кийин ушундай жашынакай үй бүлөбүздүн турган ушундай фотомозаика жасадык. Кайрылгандар көп элеби? Эми уже убакыт өткөн сайын уже республика боюнча бере баштады. Оштон заказ келет, Ысык көлдөн, Нарындан, Кыргызстан боюнча каяктан келсе заказды кыла беребиз. Кыргызстандан бөлөк дагы бир 3 заказыбыз Америкага кетти, бир 5 Европага кетти. Ушинтип чет өлкөгө дагы бир 20дан ашык биздин эмгектер кетти. Маселен, кардарлардан кандай сүрөттөрдү баягы талап кыласыздар? Бул сүрөттү флешка, электрон алып келсе болот, үйүндөгү фото альбомдогу сүрөттөрдү алып келсе болот, соткасындагы сүрөттөр, любой сүрөттү алып келсе, биз кабыл ала беребиз. Эми жасалыш жолдорун айтып берсеңиз, этап менен. Башкалар үйрөнүп алат, айтпай. Бул өзүнүн секреттери болот, болот. Мындай кыскача айтып кеткенде, сүрөттөрдү алып келет, биз ар бирөөнү өңү менен бөлүп, анан сүрөттөрдү арган алып келет да, узун мындай. Ошолорду бүт обрезка кылып, фотошопко салып, ушинтип кетет. Ар бир сүрөттү бирден иштеп чыгып анан коюлат турбайбы? Кээ бир сүрөттөр аябай мутно снимать этип коет да, күңүрт кылып, анан кичине агартып, өң берип, ушинтип оңдоп чыгыш керек болуп калат. Кайсыл эмгектер сизге таандык? Бул жерден ар бир ушу сүрөткө жолдошум жана биздин жардамчы жакшы балдарыбыз бар.
Кубан, Аваз деген биздин баардыгыбыз эле бир сүрөттүн үстүндө ошо 4 киши болуп иштейбиз. Ар бирөөбүздүн өзүбүздүн жумушубуз бар дегендей. Ошол сиздики кайсы жумуш деген? Меники эң биринчи ошо кардарлар менен мен байланышып, алардан ошо сүрөттөрүн алып, кабыл алып, анан кийин түшүндүрмө берип, эмне кылыш керек, кандай кылыш керек деп ошол. Анан бул негизи эле эксклюзив белек деп айтсак болот, оригиналдуу деп. Азыр эң мындай азыр биз жаштар арасында аябай сүрөткө түшкөн аябай жакшы көрөбүз баарыбыз эле. Анан бул эң мындай азыркы сүрөттөрдү сактаганга эң сонун ыкма деп ойлойм. Анан ошондой көбүнчө бизде мындай ушундай эң бир размерибиз бар, эң кичинекей. Ушуну ушу жакында эле мына буюрса майрамдар өтүп атат. Алдыбызда дагы майрамдарга сонун белек. Бул негизи эле көп эле кардарлар сюрприз катары беришет. Анан кийин бизге социалдык тармактардан алса болот сүрөттөрүн. Биз ошол жерден алып, эң жакшысын эң башкы бетине коюп жасап берсек, көп эле аябай жакшы сөздөрдү айтып кетишет. Эң оригиналдуу белек биздики болду деп. Өткөндө үлпөт тойдо келин тараптан келген курбу кыздар да дал ушундай чоңураак ушундай көлөмдө белек кылышты. Кичинекейинен баштап, бала кезинен бүт коюптур бүгүнкү күнгө чейин. Эң сонун белек болуптур да. Ооба, буюрса ушундай көп эле тойлордо ушундай ата-энесине бергенде бизге жаш балдар келип ушундай бир илгерки сүрөттөрүн алып келет. Биз мындай айтканда ушул бир үй бүлөнүн кандай десем тарыхын көз алыстан өтөт да, жаңы үйлөнүп, анан балалуу болушуп, үйлүү болушуп, анан бал небере чөбөрөгө чейин сонун кылып үй бүлөлүк мозаика чогуу атканда биз ар бир сүйүнөбүз. Бул сүрөттөр үйүңүздөрдө илинип турса керек, Ооба, бул биздин үйдө. Көбүнчө кандай темадагы мозаикалар жасагандар жагат? Бизге семейный. Үй бүлөлүк. Өмүр баянын билсе болот да, ошол сүрөттөр менен. Кайсыл жакта иштейт, за граница каяка барып келген, канча баласы бар, ошо киши менен сүйлөшпөй эле сүрөттөрүн ал историясын баарын алып келет да. Ошонун баарын эреттеп чыкканда уже өмүр баянын сүйлөшпөй эле билип койсо болот да. Бул биякта иштейт экен, бул за граница бияка эс алып келиптир деп. Ошол аябай кызыктуу үй бүлөлүк. Эң алгач ушул жасап баштаганда сиз кимден көрдүңүз? Муну мен интернеттен көрдүм. Интернеттен көрүп, анан биринчи мен кантип кылынаарын билчү эмесмин. Аябай көп убакыт биринчи мозаикалар кылганда көп убакыт болчу. Азыр уже көнүп, уже кичине азайды да убакыт. Улдарыңар менен таанышсак болобу? Ооба. Бул биздин 2 улубуз бар. Улубуздун аты Алан, экинчи балабыздын аты Шерлан. Ушинтип буюрса, ошол эң биздин азыркы студиябыздын да аталышы ошо балабыздын атынан койдук, ырымдап эң биринчи жакшылыгыбыз деп. Ошол буюрса жакшы. Алар эмнеге шыктуу да? Алар да ушундай мозаикаларга кызыгуу менен карашат болуш керек. Улуудан фамилияң ким десе, Алан Мозаик дейт ал. Улуу балабыздын атынан коюлган да. Алан Мозаиктин логотипин көрсө эле Алан Мозаик деп эле. Ал өзүнө бир нерсеси бар да, ошо улуу балабыз атына жакыныраак да. Ошондо негизги кесибиңиздер дизайнер деп билсек болот, сиздерде? Дагы башка кандай эмгектер менен алектенесиздер? Биздин үй бүлө негизи эле чыгармачыл деп койсом болот. Жолдошум таланттуу дизайнерлердин бири. Ошо Бишкекте биз негизи үй бүлөдө мурун биз ошо колго жазылган чакыруу баракчаларын жазачык. Андан кийин дагы негизи эле жолдошум күнүгө бир нерселерди ойлоп таап чыгат, мага көрсөтүп, ушундай кылсак деп. Азыр дагы буюрса жакшы бир идеялардын үстүндө иштеп атабыз. Эксклюзивдүү дагы ушундай мындай Бишкекке, Кыргызстанга дагы бир жаңылык болот. Ооба, буюрса ошону азыр ошол нерсенин үстүндөбүз. Буюрса а дагы чыгат. Аны сыр кыла туралы, Ооба, анан буюрса келебиз сиздерге дагы көрсөтүп. Алдыда дагы үйдө кандай эмгектер иштелип жатат? Ушундай эле үй бүлөлүк мозаикаларда. Азырынча ушул бул мозаикаларды
мындан дагы мыкты кылганга аракет кылып атабыз. Бул бетин лактап, бул холско печатать этилет. Муну дагы мисалы муну бир 10-15 жыл сактаса болот. Муну дагы 20-30 жылга сактагандай кылып, атайын лак менен сырдап, ушундай сапаттын үстүндө иштеп атасыздар, Бир топко чейин өмүр сүрөт турбайбы бул деле көпкө чейин? Ооба, буюрса. Негизи бул эми мозаикаларды биз азыр дагы эми баарын кичине айтып койсок болот. Бул сүрөттөрдү биз жөн эле мындай илип койбой тургандай кылып дагы ушул бир жанагындай эме чырак сыяктуу кылып койсокпу депчи балдарга. Бизге негизи ушундай көп балдардыкын бала 1 жашка чыкканда ата-энелери же бир чоң тайнет, чоң ата, чоң апалары келип беришет. Ушу баланы төрөлгөндөн баштап азыркы жашка чейин ошону бир чырак менен кылсакпы дегенде оюбуз бар да, түндө ушундай бөлмөсүндө күйүп турса деп. Жакшы экен. Светильник. Үйгө эң сон баягы нерсе тартууланат. Ооба, ушундай бир эксклюзивдүү дизайнердик бир чыгарма деп айтсак болот. Анан кийин биз буга чейин да сиздерде конокто болгонбуз. Анан кийин ушул Замана студиясына сиздер дагы эртең менен туруп элдердин канча маанайын көтөрөсүздөр. Анан биздин ошо студиябыздын атынан сиздерге дагы ушундай сиздердин логотип менен ушундай бир мен жүрөм. Сиздердин фотомозаикаңыздар. Сиздер бүгүн ушу көк Сүйлөшүп алгандай эле. Анан бул жакта сиздердин бүт ушул кадр аркасында Айдоочу байкелерибизден бери бүт жүрүшөт. Бүт баарын чогулттук, интернеттен издеп сиздерди. Ошол биздин студиядан белек сиздерге жакшы маанай тартылып жүрсүн. Чоң рахмат, ыраазычылык айтабыз. Өзгөчө кубанычтабыз бүгүнкү күнүбүз. Бул сүрөттүгү эфир бүткөндө көрө беребиз. Эң сонун белек болду. Биз суктануу менен карап турабыз. Сиздер жалпы телекөрөрмандарга Кутман таң каалап, Аланга салам жолдоп, уйдарыңыздарга жакшы сөзүңүздөрдү арнап туруңуздар. Эркин микрофон сиздерге. Биринчиден ата-энебизге салам айтабыз. Алан, Шерлан уулдарыбызга, ошол көрүп атат болуш керек азыр сизди. Бир туугандарыбызга, биздин билген адамдардын баарына салам. Сиздерге дагы ийгилик каалайбыз, чыгармачыл, таланттуу үй бүлөлөр. Рахмат. Ошо эң биринчи бүт Кыргызстан, жалпы Кыргыз элиме Кутман таң каалайм. Бүгүнкү күн ийгиликтүү күндөрдөн ошо жума аяктап атат. Жакшы күндөрдөн болсун. Ошол баардык жалпы биздин туугандарга, ата-энебизге ошо баардыгына чоң салам жолдойбуз. Жана ошондой эле сиздерге жардам берген кызматкерлерди дагы унутпайлы. Албетте, Кубан, Аваз деген жакшы, мыкты биздин жигиттер бар. Аларга да чоң салам.